Саламатсыздарбы, Универсал KG каналынын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге ужинге көш нанын кантип жасоону көрсөтүп бермекчибиз. Буга биз кадимки эле камыр жууруп алабыз. Канча жам болсо ошого жараша үйдө. Андан кийин бизге эт керек, кадимки эле малдын эти, көк пияз, май, мурч, туз ушулар керек. Анда эмесе мен сиздерге камырды жууруп көрсөтүп берейин. Кадимки эле камырды жууруп алабыз. Буга биз кичине туз кошуп, мына камырыбыз дагы даяр болду. Мына өтө жумшак эмес, өтө катуу эмес, орточо кылып жууруп алгандан кийин муну 2 көш нан чыга турган көп. Биз азыр 4кө бөлүп алабыз. 4кө бөлгөндөн кийин муну биз 20 мүнөткө тыныктырып коюшубуз керек. Экөөнү кичинераак, экөөнү чоңураак кылып бөлүп алабыз. Мына биз 4 зубала тутуп алдык. Экөө чоңураак өлчөмдө, экөө кичинераак өлчөмдө. Биз муну эми 20 мүнөт тыныктырып алышыбыз керек. Үстүн жаап, кое турайлы. 20 мүнөт тыныксын. Ага чейин биз фаршын даярдап алабыз. Азыр мына биз этти майдалап туруп алабыз. Фарш катары фарштыкка мантыга турагандай кылып эле туруп алабыз. Мына биз этти майдалап туруп алдык. Мындан кийин биз пиязды дагы майда кылып, майда өлчөмдө туруп алабыз. Мына биз фаршты даярдап алдык. Андан кийин сковородкага майды куюп, биз бул фаршты кичине кууруп алабыз. Мына этибизди бир 7-8 мүнөт, 10 мүнөткө чейин кууруп алгандан кийин, кичине мурч, татымына жараша туз кошуп алабыз дагы. Буга 1-2 мүнөт пиязды кошуп кууруп беребиз. Мына фаршыбыз дагы даяр болду. Фаршка эми биз камырыбыз дагы тыныгып калды. Эми камырды жайып баштайбыз. Мына биз камырын жайып алдык. Бирсин чоңураак өлчөмдө, бирсин кичинераак өлчөмдө. Эми буга фаршты салып, андан кийин чекелерин бүктөп чыгабыз. Фаршты мынтип тегиз кылып жайып алабыз. Мынтип фаршты салып алгандан кийин биз кичине камырды үстүнө жаабыз дагы. Андан кийин чекелерин бүктөп чыгабыз. Мынтип чекелерин бүктөп биз даярдап алдык. Андан кийин казанга бир аз
Азыр эле өлчөмдө май куюп, биз муну оттун табын азайтып, кактап пышырып алышыбыз керек. Biz kazandın üstün cevap koyuyoruz dagы ottun табын азайтабыз. Өчүрдүң бел. Мынтип биринчи бети пышкандан кийин экинчи бетин пышырып алабыз. Бул жак бети дагы катталып пышырылып зарыл. Мына биз биринчисин казанга пышырып алдык. Эгер казанга пышыргыңыздар келбесе, буну духовкага дагы пышырып алсак болот. Кадимкидей эле нан салган эле. Духовкага 100-200 градуста пышырабыз. Мына биздин көч наныбыз дагы даяр болду. Анда месе алып, тарелкага салып, кесип алабыз. Benim baba deyince. Мына биздин ужинибиз дагы даяр болду. Баардыгыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун.